Азыркы убакта транспорт жана жолдор министрлигинин мурдагы жетекчиси Жамшитбек Калиловдун кайра министр болуп келишине катуу аракеттер жүрүп жатат. Бирок ошол Калилов министр болуп турган учурда аталган министрликте коррупция өнүгүп өркүндөп кеткен. Калиловдун кол астындагылар сом менен эмес, долларлап пара алып кармалышкан. Бир чоң министрликте коррупция жүгүрүп жүрсө, жетекчи жоопкерчилик тартыш керек. Себеби мындай иштин баары жетекчисиз аткарылбайт. Анткени жетекчинин колу коюлуп, макулдугу берилет да. Министрсиз мындай иштер такыр аткарылбайт. Эми ушундай былыктар болсо да жоопкерчилик тартпаган Калилов кайрадан министрликке жолунуп жатканын кандай түшүнсөк болот? Эми Жамшитбек Калиловдун кандай жумуштан кеткендигин айтып берелим. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бийлиги тушунда. Коопсуздук кеңешинин жыйыны болуп жаткан учурда экс-президент Сооронбай Жээнбеков Калиловдун орун басары Азимкан Жусупалиевдин пара алып жаткан жеринин кармалгандыгын белгилеп, бул ишке тиешеси бар адамдар жооп бериш керек экендигин айткан. Жана ошондой эле экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевке Калиловду убактылуу жумуштан четтетип турууну тапшырган. Жээнбеков Калиловдун коопсуздук кеңешинин жыйынына катышканына нааразы экендигин айткан. Мына ушинтип Жамшитбек Калилов жумуштан кеткен, бирок эч кандай жоопкерчилик тарткан жок. Бекитилген план артта калып жаткан эки министрликти белгилеп кетейин. Бул транспорт министрлиги жана саламаттык сактоо министрлиги. Эмне тоскоол кылып силерге? Ушуну ишке киришке. Бирден нерсе кайдыгерлик. Каражат бар. Айдиштер бар. Колдош деген шарт бар баргында тең. Бир гана силердин кайдыгерлигине мына кирип атат. Мына эми Калилов деген $500,000 пара алат деген, мына дүйнөгө шеремендүү болдук. Өкмөт мүчөлөрү, премьер-министр, туруңуз неме Калилов. Мен болгондо убакытта арыз жазып туруп туртурмакмын мен. Ушу тергөөчү жок кетип турайын деп. Кетип турайын мен ушу тергөөчү жокто мен четтеп турайын деп арыз жазбайсыңарбы? Жок дегенде. Калиловдун министр болуп турган учурунда коррупция менен кармалган кол астындагыларды санап, алардын атын атап берелим. Калиловдун орун басары Азимкан Жусупалиев Кыргызстанда биринчи жолу чоң коррупцияга кол сунган. УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан кармалган. Ал орун басары жол куруу жана калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү боюнча тендерде оң чечим кабыл алууну убада кылган. Жусупалиев тендердик комиссиянын төрагасы болгон жана болжолдуу түрдө чет өлкөлүк компаниялардын бирине колдоо көрсөтүп, алардан $520,000 пара талап кылып, анын бир бөлүгүн ортомчулары тарабынан алган. Азимкан Жусупалиев 14 жылга эркинен ажыратылган. Бирок Бишкек шаардык соту анын жаза өтөө мөөнөтүн 14 жылдан 12 жылга кыскарткан. Жамшитбек Калиловдун ошол кездеги дагы бир орун басары Жеңишбек Ногойбаев $10,000 пара берип жаткан жеринен кармалган. Ногойбаев менен бирге транспорт жана жолдор министрлигинин алдындагы автомобиль, суу транспорту жана салмактыш габариттик көзөмөлдөө агенттигинин директору Анарбек Бекмуратов коррупцияга шектелип камакка алынышкан. Ногойбаев бул акчаны Бекмуратовго козголгон кылмыш ишти жабуу үчүн АКС УКМКнын кызматкерине берип жатканда кармалган. Эмне себептен Анарбек Бекмуратовго кылмыш иши козголгон? Ал 2015-жылы автомобиль, суу транспорту жана салмактыш габаритти көзөмөлдөө агенттиги тарабынан $1,856,000 сом уурдалган. Ошол кезде бул кызматты Анарбек Бекмуратов жетектеп турган. Мындай чоң акча уурдалгандан кийин Бекмуратов жана бухгалтериянын айрым кызматкерлери жумушсуз калган. Бекмуратов миллионду уурдаса да 2017-жылы кайрадан бул кызматка дайындалган. Мына ушинтип коррупцияга шектелсе да башка кадр калбай калгансып, миллион сугунган Бекмуратов кызматка турган. Бишкек-Ош Унаа жолундагы коррупциялык схемага байланыштуу шектүү катары кармалган транспорт жана жол министрлигинин статс катчысы Эрмек Мамыркалиев күнөөсүн мойнуна алып, бюджетке $2,5 миллион сом төлөп бергендиги үчүн үй камагына чыккан. Бирок кайрадан башка кылмыш иши боюнча УКМК тарабынан камакка алынган. Транспорт жана жолдор министрлигине караштуу жол чарба департаментинин директору Шабданбек Иманкулов УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тарабынан мыйзамсыз байы фактылар боюнча кармалган. УКМКнын маалыматына таянсак, Иманкулов кымбат баалуу кыймылдуу жана кыймылсыз мүлүккө, ири көлөмдөгү бодо малга ээ болгон. Алардын жалпы наркы расмий кирешесинин бир нечеси жогору турат. Эми Калиловдун учурунда жана андан мурун ушул министрликте ар кайсы тармактарында 2010-жылдан бери иштеп келген Гүлмира Абдыралиева азыр болсо транспорт, архитектура жана коммуникация министри болуп дайындалды. Кыскасы, алма сабагынан алыс түшпөдүм. Убагында жыргатпаган азыр жыргатмак беле деген сөз бар го. Аны сыңарындай эми министрликке келди. Кандай өзгөрүүлөрдү жасайт? Же Калиловдай коррупцияны дүңгүрөтөбү? Алда көрө жатабыз.